Айрыкча жыл башында пневмония менен ооругандар коронавируска тиешеси жоктугу, бирок акыркы учурлар сөзсүз байланыштуу экени түшүнүктүү болду. Пневмония жана ковид статистикасын кантип бириктирүү пландалууда, эмне үчүн бул иш ушуга чейин жасала элек? Биз бул маселени саламаттык сактоо министрлигинин алдына койдук. Эки оорунун статистикасын чогултуп бир жасоо боюнча. Алардын айтуусуна караганда дүйнө жүзүндө бүгүнкү күндө ушундай статистика жүргүзүлөт экен. Алардын сунушу боюнча, кеңеши боюнча биз эки статистика менен алып бара атабыз. Кайсы бир убакта мүмкүн чогултууга туура келеттир. Бүгүнкү күндө эч кандай мындай кандай десем оочулугу жок эле эки башка статистика менен алып кетип атабыз. Анын үстүнө өзүңүздөр жакшы билгендей, пневмония качан пайда болду? Мына интенсивдүү түрдө акыркы мезгилде биздин жарандарыбыз ооруй баштады. Буну мен эми адис болбогону менен, адистердин айтканына караганда, биз коронавируска көңүл бурбай, коронавирусту кенебей, бул оору жок деп жүрүп отуруп, ошонун өтүшүп кеткен формасы. Ушундай деп түшүнсөк болот деп мен түшүнүп турам. Коронавирус болсо жөтөлүп атам, антип атам, мынтип атам деп кээ бирөөнүкү симптому жок өтүп, ошодон улам жанагы биздин көп жарандарыбыз коронавирусту өтүштүрүп жиберип, ошол өпкө оорусуна айландырып алдык. Эгерде убагында айтылгандардын баардыгын так баарыбыз аткара турган болсок, мүмкүн бул бир топ жеңил боло беле. Себеби дегенде башында жакшы билесиздер, үйдө дарыланбагыла, кимде кандай симптом болсо айткыла, келгиле, текшерели, ПЦР анализдерин алалы деп чакырыктарды берип жаттык. Бул бир. Экинчиси, аягында толук кандуу ушул дагы бир сыйра көрөлү деп эки сыйра биздин участковый врачтар менен ошо СЦМдин, болсо Центр семейной медицины деп коет. Ошолордун врачтары мобилдик топтор менен тиешелүү жерлерде подворный обход деп үймө үй кыдыруу менен карап чыгышты, сурамжылап. Баардыгын ПЦР тесттен өткөргөнгө мүмкүнчүлүк жок, бирок ошондой болсо дагы ошолорду колдон өткөрүп бир сыйра карайлы деп дагы аракет кылдык. Кээ бирөө ошол убакта дагы үйүнө киргизбей, кээ бир оорулар болсо ошолорду жашырууга аракет кылганга чейин бардык. Ошонун мына пайдасынан, кесепетинен бүгүнкү күндө ушундай маселеге чалдыгып отурабыз. Эми мен ойлобойм, өкмөт баардыгын тылаптагыдай кылды, бүт баардыгын жакшы жасадык, бирок мындай болуп калды деп. Кемчиликтер болду, сөзсүз түрдө. Медицина тармагы биринчи жолу дүйнө жүзүндө ушундай ооруга чалдыгып, ушундай оору менен күрөшүп баштады. Тажрыйба жок бул боюнча чындыгында. Күндө ошол дүйнөлүк саламаттык сактоо организациясынын башка мамлекеттерде эмне болуп атканын карап, үйрөнүп, күндөн күнгө жанагы ушул ооруну жеңүү боюнча иш-чараларда алгоритмдер өзгөртүлүп, иш жүргүзүлүп жатты. Бирок тилекке каршы мына баарыбыз бүгүнкү күндө ошол кыйынчылыкка дуушар болуп отурабыз. Мен ойлойм, биздин жарандарыбыз туура түшүнүү менен кабыл деп. Кыйын болуп атат, түшүнүп атам, баарыбызга кыйын болуп атат. Бир эле Кыргызстан эмес, дүйнө жүзүндө бүгүнкү күндө билесиздер, мына кээ бир мамлекеттер аны бүттү, жеңдик дегенден кийин экинчи кайра сыйра ушундай ооруга кайра күчөп баштаганы пайда болуп атат. Ошондуктан баарыбыз ушул мамилени этияттап жасап, айткандай дегенди аткарып турсак, чогуулап, ынтымак болсок, мен ойлойм бул маселени биз чечебиз деп, жеңебиз деп. Чоң рахмат.